Анан тырмак алган боюнча урматтуу бир туугандар, биз айтабыз го, мисалы үчүн тырмак алганда биринчи оң колдон баштаганда сөөмөй, анан аты ортоң кол, аты жок чыпалак, анан баш бармак, андан кийин бияктан баш бармак ушинтип баштап кетет, анан буттуку мындай тигиндей деп. Бир канча риваят бар. Бирөөлөр мындай башташ керек, бирөөлөр мындай башташ керек, бирөөлөр мындай тигиндей мындай. Бирок ушулардын бардыгынын биринин дагы далили жок. Ла асла лаху дейт. Yani sahih dasteverni hadis aleme dayıf hadisler yok deydi. Bolğon kebir alımdardın tajribası eger uşunda algan bolsoňor, munda jakşı bolat, doğrubaysyň apalan tükünde. Birok hadis alımдар aytjat, la asla lahu deydi. Misal üçin muna bir yerin özünde de aytat, muna karagla. Wa qadiyatul itlaq husulü sünneti bi qassiha ala ayyi vajhin kana. Yani sünnet de tırmaktı kanti alsan da sünnet işe aşağı öğret deydi da. Oң жактан аласыңбы, сол жактан аласыңбы, айырмасы жок, ыңгайына карап ала берсең, сүннөт аша берет дейт. Вақад закару хайатин. Тырмак алганда мындай алыш керек деп бир канча түр айтылынат дейт. Бияктан баштап алыш керек, тияктан. Ал эмес, имам Навави өзүнүн Мажму деген китебинде келтирет, урматтуу бир тууганда. Бирок далилин келтирген эмес да, чоң адамдар эми ал Газалиден көчүргөн, Газали ушинтип айткан, дагы бул мындан көчүргөн деп айтышат. Бирок буга ачык далил жок. Лам ясиха фиха шейун, бир да ушунда сахih риваят жок дейт. Ошон үчүн көп кыжалат болуштун кереги жок. Бирок бул жалпы тартип бар, оң жактан башташ керек деген, оң жактан баштап кете бере турган болот. Минтип караганда оң жак мындай болсо, мындай кылсаң оң жак мындай, айырмасы жок. Айтыр урматтуу бир тууганым, эмне ушундай экен. Мен буну жазып койдум элем, кагаз үстүндө калып кеттир, болбосом айтып берет элем, ошону кайсыл мухаддистер айткандыгын. Ахли сүннат вал жамаат мухаддистери ага далил жок дейт. Мындай турат да. Ошондо баягы мындай башталып атпайбызбы? Ошондо болсо керек дейм да. Ошондон тажрыйба, алымдан тажрыйбасы дейт да, буну мындай бир сүннөт катары эмес, адеп катарында, тартип катарында Оң жак ушундан болуп калат да. оң жактан кете берет. Оң жактан баштаган сүннөт ошо менен. Бирок именно тырмак ушундай алсын деген далил жок дейт. Жалпы сүннөт оң жактан баштаган сүннөт дегенде оң жактан баштап кете бересиң. Эми кандай турганда кандай, өз адам турганда мындай тургандан да чыпалактан башталыш керек болот. Мындайынан туруш. Мындай көрсөтөт. Мындай көрсөтөт да. Мындан баштап, мындан башталып кеткен дейм да. Ошондой окшойт. Оңдон солго дейт да. Ар кандай кээ-бирлер жок, андай эмес, мындай 3-4 түрлүн айтышат да. Мисалы үчүн биз дагы бирөөнү айтып ошого карап адашып кетип кайра биякта. Жок, мындай болуш керек. Анан бирөө минтип айткан болчу, минтип алыш керек. Башың адашып кетет. Муну көргөндө уф деп жеңилдешип, алхамдулилла. Оң жактан баштап ала беребиз деп эле.